бир айлыкка байлап туруп. Жогорку кеңеш Эрлис Акунбековду министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри кызматына, ал эми Дамирбек Осмоновду саламаттыкты сактоо министри кызматына дайындоого макулдук берип, тиешелүү токтом кабыл алды. Казакстан менен өткөрүү пункттарынын макамын өзгөртүүгө байланышкан мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Мыйзам долбоору менен кыргыз-казак чек арасындагы Төмөнкү Чүй автожол жана Кичи Капка автожол өткөрүү жайын эки тараптуу макамын эл аралык өзгөртүү, Төмөнкү Чүй автожол өткөрүү бекетинин иштөө режимин күндүзгү убакыттан сутка бою иштөө режимине өткөрүү каралат. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүнкү жыйында актуалдуу маселелерге токтолушту. Алсак эл өкүлү Элвира Суравалдиева мамлекеттик мектептерде жана медициналык мекемелерде иштеген студенттердин окуу учурундагы эмгек мөөнөтү милдеттүү кызмат стажына эсептелиши керектигин билдирди. Анын иштеген убактысын стажга жана милдеттүү иштеп берүүгө мөөнөтүнө киргизип берсеңиздер туура болмок. Депутат Улан Примов ысык көлдү коргоо үчүн өзүнчө ведомство түзүүнү сунуштады. Ал белгилегендей азыр көлгө куйган дарыялардын саны 80ден 35ке түштү. Жана келечекте аракет кылбасак экологиялык катастрофага туш болот. Кыргыз тесттин бардык аймактарда филиалдарын ачуу жана тестирлөө учурунда санариптештирүүнү киргизүү сунушун депутат Улукбек Карыбек уулу көтөрдү. Ал мекемеде коррупциялык көрүнүштөр бардыгын айтып, аймактардан келген жаш адистер май айына чейин көпкө кезекте турууга аргасыз болуп жатканын билдирди. Депутат Гүля Кожокулова Бишкектеги автобус айдоочуларын жол акысын чогултуудан бошотууну сунуштады. Ал белгилегендей, коомдук транспорттун коопсуз жүрүүсү үчүн айдоочуларды айнек менен тосуу жетиштүү. И он должен только смотреть за безопасностью общественного транспорта. А у нас общественный транспорт как ездит? Они как маршрутки по-старому ездят. Эмгек социалдык камсыздоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Жаңы документ Кыргыз Республикасынын жарандарына, чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга идентификациялык жеке номерди ыйгаруу процессин жөнгө салуу максатында иштелип чыккан.